Алишер Абдрахманов жана Бактияр Калпаев бир пикирге келишти. Алишер Абдрахманов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү катары толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Буга чейин 6-7 октябрь күндөрү өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын убактылуу аркалап турган Бактияр Калпаев ыйгарым укуктуу өкүл Алишер Абдрахмановду мыйзамдуу область башчысы катары тааный турганын айтып, анын область башчысы катары ишин улантуусуна каршы эмес экендигин билдирди. Ошондой эле Калпаев акыркы күндөрү өлкөдөгү орун алган кырдаалга байланыштуу Баткен областындагы туруктуулукту камсыз кылууга, мыйзамсыз иш-аракеттерге жол бербөөгө чоң жоопкерчилик менен карап, болгон күч-аракетин жумшаганын билдирди. Азыркы күндө мына Баткен областында Кудайга шүгүр акыбал тынч. Бул жерде эми легитимдүү губернатор болгондон кийин менин мойнумда бүтүн ушул жоопкерчиликтер. Ошон үчүн мен бүгүн дагы кайра өзүм 2 күн кичине бир аз ден соолукка байланыштуу үйдө болдум. Бирок негизи дагы маселелер чыгып атты. Бул деген биз ушул Баткен областы 2 область менен биз чектешип, 2 республика менен Тажикстан жана Өзбекстан республикасы менен биз чектешкенге байланыштуу көптөгөн маселелер чыгып атты. Мен муну менен губернаторлор менен сүйлөшүп аттым. Алишер Абдрахманов Бактияр Калпаевдин кабыл алган чечими анын мыйзамды сыйлагандык жана кырдаалды туура түшүнүү менен жасаган аракети катары баалады. Алишер Абдрахманов менен Бактияр Калпаев областтагы коомдук коопсуздук жана облустун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири сүйлөшүп, бири-бирине жакшылыктарды каалоо менен алдыда аймакты өнүктүрүүдө жасаган иш-аракеттерине колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти.